Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы республикалык штаттын чечими негизинде 8-iyundan тарта өлкөдөгү бардык мечиттердин иштөөсүнө уруксат берген. Бирок ар бир мечитке келген жаран санитардык эрежелерди так сактоосу зарыл. Тагыраак айтканда бет кап тагынып коргонуучу каражаттарды колдонуусу керек. Мечитке келген жарандар кире бериште атайын адистерин текшерүүсү аркылуу кирип жатышты. Анткени алар элдин ден соолугун жана коопсуздугун эске алып, антисептикалык каражаттарды сейип, дене табын текшерип турушту. Буга чейин мечитке келүүчүлөр мүмкүнчүлүк болсо даратын үйдөн алып, жеке жай намазын ала келүүсү жана сүннөт намаздарын үйдөн окуусу сунушталган. Ошондой эле намаз убактысына аз убакыт калганда келүүсү айтылган. Жалпы элибиз бүгүнкү күндө аткарылган талаптарга моюн сунуп, эң биринчи айтылган талап бет каптарын, ошондой эле жанагы температурасын өлчөп, ошондой эле аралыкты сактап, дистанцияны сактап жума намаздарын окуп алды. Аллах субхана ва таала ушул окуган жума намаздарды Аллах таала кабыл кылган болсун. Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө, ошондой эле областтык оорукананын жетекчилерине, казиятын атынан, ошондой эле дин кызматкерлеринин атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Мусулмандардын башын бириктирген, ынтымактуулук менен биримдикке үндөгөн жума намазына келгендер үчүн түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү. Коомчулуктун коопсуздугу үчүн санитардык гигиеналык эрежелердин так сакталуусу, ар бир момун мусулмандын өзүнүн үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн зарыл экени белгиленди. Өз билемдикке алганчыкта, балким биздин областын, биздин шаарыбызда илимди кабыл көбөйүп кетеби. Ошого биз себеп жок. Балбарын жакшы аз болуп, аз катталган себеп болду. Негизги маселемиз дегенде биз тартипке эмне кылдык? Моюн. Ал эми мечитке келген жарандар коюлган талаптарга баш ийип, эрежени сактоого аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Ибадат кылууга келгендердин айтымында алар киргизилген чектөөлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алып жатышат. Бу тажрыйбадан алталар өз сактасын. Муну кебилер боло берет, онда жок. Бул оюн эмес. Бул аландын сыноосу. Бул оору жаман оору. Буга бир гана эрежени сактап, жогоруда айткан докторлордун, врачтардын, Минздравдын, биздин өкмөттүн, биздин муфтияттын чыгарган токтомунда чыгарган буйруктар сактоо боюнча сакталабыз. Бири-бирибизге зыян кылбастан, биз жамандык кылбастан, бет каптарды тагып, мешитке менен акыл окуу алдына жана каталарды сактап, ошону окуп, ошо сакташы менен бул нерсе сакталат. Дүйнөдөгү болуп жаткандай эле Кыргызстанда дагы мына коронавирус болуп жатат. Ошол коронавирустун шарттарыны, ошондон кутулуш үчүн шарттарыны кармап, ушул бүгүнкү жума күнү бардыгыбыз мусулмандар келип, намазда тартиптерибизди сактап, жакшына болуп, бет каптарыбызды тагып, колдорубузга баягы немелерди сээп, жакшына кылып, бүгүн жума намазды өткөрдүк. Дүйнө элинин башына түшкөн бул оору жараткан тарабынан жиберилген сыноо экени талашсыз. Мындай кырдаалды сабырдуулук жана жоопкерчиликтүү мамиле менен гана жеңип келе жатабыз. Мындан ары мечиттерде адаттагыдай азан айтылып, жамаат болуп намаз окулганы менен коюлган талаптарды так сактоо ар бирибиздин атуулук парзыбыз экендигин унутпайлы. Максатбек Акылбеков, Расул Каныбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.